Саламатсыздарбы, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн биз пицца даярдайбыз. Азыр пиццанын эң биринчи камырын даярдап алабыз. Ал үчүн бизге жылуу сүткө 1 аш кашык дрожь кошобуз. Дрожжду кошобуз дагы. Сүт менен кошо аралаштырып бир аз убакытка тыныктырып коебуз. 5-10 минутага. Андан кийин бизге жылуу сүт керек делет. Жылуу суу керек делет, кечиресиздер. Куюп алабыз. Майыбыз керек делет. Сливочное масло болбосо маргарин. Жана бир жумурткабызды кошуп алабыз. Жумурткабызды кошуп алгандан кийин винчик менен аралаштырып чыгабыз. Майыбызды үстүнөн басып езип алабыз. Майды незик үй температурасында еріп турган жакшы, жумшагыраак болуп жакшы аралашат. Ушундай аралаштырып алабыз. Андан кийин туз 1 кашык жана сахар кошобуз 1,5 кашык. Так аралаштырып алабыз. Андан кийин бизден сүтүбүздү кошобуз. Эң акырында унубузду кошуп алабыз. Мында кошкондон кийин бир аз аралаштырып, калганын дагы кошобуз. Мына биздин камырыбыз даяр. Мындай жумшак камыр болду. Эми буну жылуу жерге коюп, 1 саат, 1,5 саат ачытып алабыз. Колбаса, сыр жана бадырым, помидорду баарын туурап алдым. Сырды болсо кыргычтын майда көзүнөн өткөзүп алдым. Биздин камырыбыз ачыды. Аябагандай көтөрүлдү. Камырымы 3-кө бөлөмүн. Ортоңусу бир аз чоңураак болуп калды. Чекесине кошкон. Мына көрүп тургандырсыздар, аябай жумшак болду камыр.
pişirip algan hamurumuzu jayıp başlayız. Kota Ochin, kota apa?